Мен Кадырова Зейнеп Бакытовна, өзүм Талас областынан төрөлгөм, ошол жакта чоңойгом. Азыр учурда бул жакта студентмин. Апам WhatsApp'тан жөнөтүп калды, ушундай кооператив бар экен, балким барып консультация алып көрбөйсүңбү депчи. Ошол жактан интернеттен да реклама аркылуу, YouTube'дан сиздердин видеоңуздарды көрүп калдым. Ошондон кызыгып келдим. Келгенде Арген деген бала бизге өттү, консультант бала экен. Жакшы өтүп берди, түшүнүктүү кылып. Ошондо эле жакшы экен, условиялары жакты да. Анын бардыгы легально деп, баарын түшүндүрүлдү, документтери боюнча таза экен деп чувствовать эттик да, өзүбүз жакты, өзүбүзгө дагы. Анан ойлонуп, бир 10-15 күндөн кийин келип анан жазылдык. 2021-жылы 3-мартта уже жазылдык. Кайра 3-августта чалды. Ровно 4 айдан кийин. Негизи 6 айда келет деп айткан да очередь. Анан 4 айда уже чалып, сүйүнчү куттуктайбыз, ушундай очередиңиздер келди деп бизге ушу чалып куттукташты. Үй издеп баштасаңыздар болот депчи. Үйдү Кудай бергенден алдык. 3 комнаталуу, 60 квадрат метр. Ооба. Ал үйдү деле ушу биз бул компания таап берди да, кооператив. Биз таппай 2-3 күн издедик квартирачы ар жактан. Таппай койдук, бул жакка келип консультантыма чалсам, бизде дагы варианттар бар, келип көрсөңөр болот деди. Анан келсем, сразу эле Кудай бергенде анан дагы бир квартираны көрсөттү, бирок мага Кудай берген жакты да. 3 комнаталуу экен, чоң экен, и басы дагы бизге ылайыктуу болду. Барып көрөлүчү десек, сразу апарып эле ошол күнү бул жакта эжелер менен барып көрдүк. Анан сразу эле ошол жерден чечим кабыл алабыз деп ошол жерден жагып калды да, мага өзүмө жакты. Биз каалагандай болду. Негизи биз 2 миллионго жазылганбыз. 2 миллионго бирок чыккан жок. Бул 23.500 болот доллар менен. Ошондо 26.800гө турду да, бул үй азыр алган. Үстүнө коштук ошондо. Баштапкы төлөмү 500.000, негизи 25% 500.000 төлөдүк, и булардын услугасына кошуп 80.000 отдельно. Ошондо 580.000 төлөдүк да, общий. Анан 4 ай 12.500 төлөп жүрдүк. Эми азыр 14.500 болуп атат да, эми 2.000 сом кошулуп баштады. Колго тийгенде, ооба. Ошонусу да жакты да бизге. Качан гана үйүң колуңа тийгенде булардын да услугасын кошо төлөп баштайт экенсиң да. Ошто хорошо. Анан документтер дагы өзүбүзгө оформлено болду, өзүмө. Ошолорду дагы аябай жакты. Документтер таза, кечээ күнү оформление болду. Бардыгы уже чисто, бардыгы таза өттү да. Мага оформление болду. 10 жылга деле бөлдүк, ооба. Бирок жеткизбей кылганга аракет кылабыз да, бирок максимум 10 жыл турбайбы. Ошо 10 жылга деле чачырата бергиле деп айттык. Келип угуп көрүш керек да биринчи. Ар кимден укканда ар кандай угуп калышы мүмкүн. Өздөрүнөн келип угуп көрүш керек, так информацияны алыш керек биринчи. Анан кийин решение ар кимдин өзүнөн болот. Анан бул компания жөнүндө жакшы эле ойдо калдым. Үй колума тийди, бардыгы таза өттү. Бардыгы эле бул жакта адамдар да аябай жакшы иштешет экен, өздөрүнүн жумушун так билген адамдар экен. Бардыгына бизге жардам беришип, до конца биз менен чогуу жүрдү да. Үйдө оформление болгонго чейин аябай услугалары жакшы экен. Үйдү деле ооба карай бериш керек. Кээ бирлер жетишпей да калат экен да. 1 ай срок бергенде адан да жетишпей калат экен. Анан документтерин обязательно ооба. Негизи үйгө сурап атканда, үй издеп атканда документтерин в первую очередь сураш керек экен. Потому что бизде ушундай случай болду да. Документи туура эмес, мен үйүнө барып алабыз деп калгам. Последний момент документи туура эмес экен да. Техпаспорт жок экен. Поэтому ошо сунушту айттым да, биринчи чалганда, сурап баштаганда үйдүн документин биринчи сурап, анан кийин дальнейший нерселер сүйлөшүш керек экен.